1992 жылы Кыргызстан менен Франция мамлекетинин ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу боюнча атайын протоколго кол коюлган. 30 жылдык мааракеге карата Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында маданий иш-чара өттү. Иш-чара Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосунда уюштурулду. 29 février 1992, 1992 жылы Франциянын мамлекеттик катчысы Ален Вивиан Бишкекке эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесин орнотуу үчүн протоколго кол койгону келген. Андан бери 30 жыл өттү. Биз быйыл 30 жылдыкка карата эки иш-чара өткөрдүк. Биринчиси Улуттук тарых музейинде болду. Анда 40 уникалдуу, эч жерде көрсөтүлө элек сүрөттөр коюлду. Ал сүрөттөр Кыргызстандын түштүгүндө Ош менен Алайда 1906 жылы француз сүрөтчүсү тарабынан тартылып алынган. Иш-чара Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосунда уюштурулуп жатат. Бул Кыргызстандын Франция мамлекетине көрсөткөн достук мамилеси деп билем. Бүгүн эки өлкөнүн классикалык музыкалары жаңырат. 2 semaines plus tard, dans ce magnifique site, magnifique cadre, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театры Кыргызстандын башка өлкөлөр менен дипломатиялык мамилесин чыңдай турган мамлекеттик деңгээлдеги ири иш-чараларды байма-бай өткөрүп турат. Анткени Маданият эки өлкөнүн достуктагы көпүрөсү дейт аталган театрдын жетекчиси Алмаз Истамбаев. Посол мырза дагы залыбызды көрүп аяк суктанып, бизге аябай чоң сыймык болот ушундай залды өткөрсөк. Бул залды көрсөк эле биз Францияда, Европада жүргөндөй өзүбүз сезебиз деди. Ошондуктан биз ушундай жардам берип атабыз. Анан бул концертте да биздин солисттер катышып атат. Кыргыз эл артисти Калымолду Басанов атындагы Улуттук консерваториянын ректору Муратбек Бегалиевдин айтымында Маданият унутта калбашы керек. Анткени Маданият аркылуу эки өлкөнүн мамилелерин чыңдайт. Ошондуктан маданий иш-чараларды уюштуруу зарылчылыгы жогору. Бүгүн мында кыргыз-француз элинин классикалык музыкалары жаңырат. Концертти уюштурууда Асанкан Чумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестрдин жардамы чоң. Маданият элди жакындатат. Мынакей ушул программабыз бүгүн абдан жакшы түзүлдү. Кыргызстанды дагы барктайбыз, даңктайбыз. Францияны дагы мактайбыз. Анын укмуштуудай композиторлорунун чыгармаларында коштук. Анан мо саясатты эле кеп кыла бербей, элдин достугун, элдин маданиятын, байланыштарын бекемдете берсе деген тилекти айтар элем. Жалпы баалуулуктарга жана кызыкчылыктарга негизделген кызматташтыкты жандантуу, достук, дипломатиялык мамилени мындан ары да өнүктүрүү үчүн эки өлкө ортосунда кызматташтык дагы да улана бермекчи. Жазгүл Кудайбердиева, Рахат Токторбаев, Пирамида.